Erteң emес бүрсү күnü 14-fevral сүйүү майрам дейт. Кудайым сактасын. Балдар жөнөтпөш керек школа ушуга арналган кечелердин бардыгына. Кыздарды жибербеш керек, көчөгө чыгарбаш керек. Жөн эле школага барып келимсе жибербеш керек. Кече бирөө радиодон бир эжеге суроо берип атат. Ушул күнү аялдар эмес, эркектердин да бактысы байланып калат экен. Анткени жаман кызга туш келип калсаң, боюна болуп калса, ошондон өмүр бою аркасынан жүрөсүң да ээрчитип аласың. Сен чогуу аласың айла жоктон. Биз айтабыз, кыздардын жок, балдардын да бактысы бузулуп калат да. Зына көп болот. Ошон үчүн бул шайтандын майрамы, буга эч кандай маани бербеш керек. Ошого окшогон шаар, открытка бирнеке ушулар бар жок деш керек. Ушуга арналган көрсөтүүнү бар үйдөн көрсөтпөш керек, урматтуу бир туугандар. Кадимкидей эле күн болуш керек бизде. Бул шайтандын майрамы, кереги жок. Мен нааразы болом биздин депутаттарга, намаз окугандарга. Эмнеге ушулар ушуну козгошпойт? Качан көрсөң төрөбүздө намаз окуган депутат болуп, мечтени ачып беришет барып, намаз окууда добуш беребиз 20 миң, 30 миң деп. Эмнеге ушулар ушуну көтөрүп чыгарышпайт? Канча депутаттар бар билесиңерби? Депутат экенин төргө өткөрөбүз келгенде. Бирок кана мыйзам чыгарып койду бизге. Кана биздин кредит, доверие, ишеничибиз алардыга. Кана ошолор. Карамушкина сүйлөдү, бирөө ламет озун ачып койгон жери жок. Коркуп турушат бардыгы. А сен депутатсың, сенин немең бар, сүйлөсөң болобу жокпу? Биз сага эмнеге добуш беребиз? Сен биздин укукту коргосун деп беребиз. Боптур, андан карагатындан корктун, Карамушкинадан. А бирок муну айтпайсыңбы сен? Сүйүү майрам деген болбосун бизде. Тыюу салса айтпайсыңбы сен ошону? Сага баары бирби? Сага айт намазда, жума намазда биринчи сап болгон үчүн депутатсыңбы сен? Айткыла депутаттар намаз окугандарга. Жөн отура бербесин, орду бошотуп койсун болбосун, башкалар келип боло турган болсун. Добушту беребиз намаз окугандыгы үчүн. Намаз өзүң үчүн окуйсуң, биз үчүн окуп бербейсиң сен. Сен намаз окуган үчүн сага добуш бербейбизби? Бизге жардам берсин деп беребиз добушту. Эл да ойлосун да. Эл да ойлосун. Ушуга окшогон сүйүү майрамды токтотуш керек муну. Боптур, башкага духун жетпейт, бирок мунуга жетер духун акыры. Качан койсоң эле намаз окуган милдет бар, төрдө бардыгы постоянно. Эмнеге төргө чыгасың сен? Кайсыл акыңа чыгасың? Ошо сага биз добуш бер, сен төргө чыгарып атабыз. Демек сен дагы биздин акыбызды ойлогуну. Жок деген ушул майрамдын мыйзам менен жок кылып бергенин. Тосулбасын Кыргыз өлкөсүндө, бизге кереги жок муну. Эч бир мектепте, башка жерде телевизор айтылбасын дегенди коюп бериш керек ушулар. Айткыла, баарыңын тааныштарың бар, барганда бөпөлөңдөйсүңөр. Депутатсың деп. Жеткиргиле ошого, мен айтты деп. Биринчи катарга туруп алат дагы, бардыгы келип туруп, биз депутатпыз деп.